Мен бүгүнкү күндө аргасыздан кайрылып жатам. Менин аты жөнүм милициянын старший лейтенанты Аваз уулу Максатбек. Ош областык ички иштер башкы башкармалыгынын Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн Жаңы Базар аймактык милиция бөлүмчөсүнүн участковый кызматында кызмат өтөп келгем. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан мени куугунтуктап, сен кетип калгын, болбосо сени статья менен кетиремин деп мени куугунтукка алды. Ички иштер министрлигине кирип жатып, мен ант бергем. Мен жетекчиликке, же болбосо роодун начальнигине мыйзамсыз буйруктар, мыйзамсыз талаптарын аткарам деп мен ант берген эмесмин. Мен Кыргызстан элине, Кыргызстан жарандарына ак кызмат кылам деп ант бергем. Мен айдаган себеби неге көрсөткүчтөрү жетпейсиң, неге результатың жок дейт. Мен өзүм айыл жергесинде кызмат өтөсөм, тоол аймакта кызмат өтөсөм, өзүм телеген аймакта эч кандай кылмыштуулук катталбаса, мен кайсы кылмышты берем? Кайсы карапайым элдин баласын мен мыйзамсыз жолго барып, мен ошондой результат кылам деп мен результат беришим керек мен. Антип результат бергенден көрө мен форманы чечип, башка адал эмгек менен иш кылганым жакшы мен. Бүгүнкү күндө полный беспредел. Өскөнбаев Талгат Акылбекович, ички иштер министри Ниязбеков Улан Омакановичтин атын жамынып алып, менин жердешим болот. Мен каалаганымды кылам деп өзү бүгүнкү күндө кызматкерлердин арасында өзүн хан сезүүдө. Мыйзамсыз талаптарды коюуда. Мыйзамсыз протокол жаз деп, көрсөткүчтөргө жет деп, ар кандай мыйзамсыз талап буйруктарын бизге кызматкерлерге берүүдө. Мага окшогон бүгүнкү күндө кызматкерлер жүздөгөн, миңдеген кызматкерлер бар. Бүгүнкү күндө алар ошол өзүм жумушумдан айрылып калбайм, айлыгыман айрылып калбайын деп бүгүнкү күндө өздөрүнүн укугун коргой албайт. Себеби ошол мыйзамсыз буйруктарын аткарыш үчүн результат бериш керек. Результат бериш үчүн биз мыйзамсыз жолдорго барышыбыз керек экен да. Мисалга айтып кетсем, кече күнү Айтиев Мурат мени ошончо өзүмдүн кесиптештеримдин арасында мени эч бир себепсиз оозго алгыс сөздөр менен тилдеп мени, адамдык аброюма шек келтирип, мени уруп, денеме забал келтирип отурат бүгүнкү күндө. Неге? Себебин бүгүнкү күндө бул негизги эле булардын себеби мен аткарышым керек экен, мен результат беришим керек экен. Бул адилеттүүлүк качан орнойт? Ички иштер министрлигинде качан орнойт? Качан бул нерседен арылабыз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден бир эле нерсени суранып кетемин. Бүгүнкү күндө мына МВД структурасында болуп жаткан мына беспределди токтотуп берүүңүздү суранам. Адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотуп берүүңүздү суранам. Мен өзүм үчүн суранып аткан жокмун бул нерсени. Бул нерсени Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын урпактары үчүн суранып өтүнүп кетем мен.